Так, саламатсыздарбы? Мен каналымдын пайдалануучулары. Сиздерге бүгүн чесноктун сого кошулган бал тууралуу маалымат бергим келет. Бул продукция Refresh Life компаниясындагы эң сонун продукциялардын бири. Составы тоо балынан жана чесноктун же сарымсактын согунун аралашмасынан турат. Эми чеснок бул табигый антибиотик экендигин бардыгыбыз билебиз. Ал эми бал бул табигый дары болуп эсептелет. Экөөнү кошкондо абдан сонун уникалдуу, ден соолукка пайдалуу продукт келип чыгат. Мунун негизги касиети эмнелер? Бул негизинен микробторду жок кылуучу функцияга ээ, грибокторду жок кылат, глистилерди жок кылат, жана алардын көбөйүүсүнөн сактайт да. Мына ушундай абдан жакшы бир продукт. Кийинки дагы бир касиети ашказан ичеги ооруларынын алдын алып, ашказан жана ичегинин иштөөсүн калыбына келтирет да. Мына ушундай абдан жакшы эмнеге ээ. Анан кийин организмдеги жанагы желчтин бир калыпта болуусуна же болбосо ашыкча желчти сыртка чыгарууга, организмдин өзүнүн ушу желчь секрессиясын калыбына келтирүүгө абдан жакшы жардам берет. Жана адамда тамак сиңирүүнү жакшыртуу менен аппетиттин жакшыруусуна алып келет. Жана организмдин ашыкча тердин чыгуусун абдан жакшыртат да. Ошол баягы зыяндуу тер эмелер ошо тер аркылуу чыгып кетишине абдан жакшы мүмкүнчүлүк берет. Жана эң бир сонун нерсе, бул продукт бирден бир алмаштыргыс продукт болуп эсептелет. Бул ичегини тазалоого абдан жакшы жардам берет. Мисалы бизде азыр ичеги оорулары да көбөйүп атпайбы? Ичегинин ириңдеп кеткендиги, ичегидеги ар кандай бир оорулардын абдан көп болуп аткандыгын бул баягы паразиттер, микробтор, курттар, зыяндуу курттар көбөйүп кеткендиктен мына ошондой ичегидеги оорулар пайда болуп атат да. Мына ушул оорулардын алдын алууга жана айыктырууга ушул сарымсактын сого кошулган бал абдан бир эң сонун продукт болуп эсептелет да. Анан кийин жүрөктүн иштөөсүн жакшыртат. Жүрөктүн коронарный сосудтарынын кеңейүүсүнө абдан жакшы жардам берет. Себеп дегенде бул кандын айлануусу дагы жакшырат да бул учурдачы. Ошон үчүн жүрөктүн иштөөсүн жакшыртууга ушул сарымсактын сого кошулган балды ичип туруу абдан пайдалуу. Анан ар кандай инфекциялык ооруларга организмдин туруштук берүүсүнө жана инфекциялардан айыгып кетүүсүнө, ар түрдүү кайсыл организмде инфекция боло турган болсо дагы ушул сарымсактын сого кошулган бал бул эң сонун продукт болуп эсептелет да. Анан бул кайсыл ооруларга пайдаланылат? Боордун ооруларына, бардык боор ооруларына абдан жакшы пайдаланылат. Жана ошондой эле өпкө ооруларында, дем алуу органдарына абдан керектүү продукт. Өнөкөт бронхит оорусуна, хронический бронхитте абдан жакшы жардам берет. Бронхоэкстатическая болезнь деген оору бар. Мына ушул ооруда да жакшы жардам берет. Пневмонияда, айыктырат дагы, алдындагы алат да. Грипптин алдын алуусуна абдан эң керектүү продукт, иммунитетти көтөргөнү эң керектүү продукт болуп эсептелет. Атеросклероздун алдын алат. Трихомонад, кольпит, кандидоз ооруларынын алдын алып жана аларды айыктырат да. Ошондой эле ар кандай жанагындай глистовый ооруларга, паразиттерге ушу каршы туруп берген, ушу организмдеги зыяндуу курттарды, глистилерди, паразиттердин баардыгын жок кылууга, өлтүрүүгө керектүү болгон бирден бир эң керектүү продукция болуп эсептелет. Жана ошондой эле өнөкөт дизентерия, амиобная дизентерия деген ооруларын дагы айыгып кетишине абдан жакшы жардам берет жана алдын алат да. Бул сарымсактын сого кошулган балды жылына бир жолу мына кыш келердин алдында сөзсүз түрдө ичип кое турган болсок, бул абдан сонун ден соолукка керектүү продукция. Эми муну биз дозасын кандай пайдаланабыз? 1 чай кашыктан 1 аш кашыкка чейин, чоң кишилер 2-3 маал тамакка чейин жарым стакан жылуу сууга аралаштырып ичебиз. Ал эми 12 жаштан баштап балдар 1 чай кашыктан 2-3 маал тамакка чейин ичсе болот. Ал эми 12 жашка чейинки балдар жарым стакан
жылуу сууга жарым чай кашык аралаштырып ичиши керек. Анан кимдерге бул продукцияны пайдаланганга болбойт. Ары продукциялардын аллергиясы бар адамдарга бул продукция пайдаланууга тыюу салынат. Ошондой эле эгерде кандайдыр бир побочный таасир берген болсо, анда продукцияны ичүүнү токтотуу керек же дозаны азайтууну сунуш кылабыз.